Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы видео конференцияларды уюштуруу боюнча Jitsi Meet сайтын колдонуу боюнча болмокчу. Jitsi Meet сайтын колдонуу үчүн Google Chrome'ду ишке киргизебиз. Google Chrome'ду ишке киргизгенден кийин бул жерге адрестик жолчого сайттын адресин жазабыз. Сайттын адреси ушундай: meet.git.si деп жазабыз. Ушу жерге meet.git.si деп жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда сайттын башкы бети ушундай болуп ачылат. Бул жерде видеоконференция уюштурууда башка Zoom, Google Meet сыяктуу катталууну талап кылбайт. Бул жерде бизден эч кандай электрондук почта же аккаунт сурабайт. Бул жерден биз конференцияны уюштуруу үчүн OK дегенди эле басабыз. OK дегенди басканыбызда бизден ушундай болуп чыгат. Бул жерге биз пожалуйста, введите свое имя деген жерге өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазабыз. Мисалы, бул жерге өзүбүздүн аты жөнүбүздү жазгандан кийин присоединиться к встрече дегенди басабыз. Эгерде бул жердеги стрелканы бастырып присоединиться без звука дегенди баса турган болсок, биз конференцияга микрофонубуз өчүп койдон катталабыз. Бул жерден присоединиться к встрече дегенди басабыз. Басканыбызда ушундай болуп чыгат. Бул жерден биз өзүбүздүн видео камераны өчүрүү үчүн ушул камеранын сүрөтүн басабыз. Бассак, биздин камерабыз өчөт. Ал эми бул жерде микрофонубуз иштеп атат. Микрофонду дагы өчүрүү үчүн бул жерден микрофондун сүрөтүн басабыз. Ал эми бул жерде чат дегенди бассак, биз бул жактан чат жазабыз. Окуучуларга SMS билдирүүлөрдү. Бул жерде смайликтер дагы бар. Демек, смайликтерди дагы кошсок болот экен. Ал эми бул жерден биз экранды демонстрация кылабыз. Азыр бул баскычтарды кеңири токтолуп өтөбүз. Ал эми бул жерде эгерде биз конференция учурунда сүйлөөнү кааласак, анда хочу говорить дегенди басабыз. Ал эми бул жакта настройки безопасности деген бар. Мисалы, Google Meet'те, Zoom'да ссылканы жөнөтсөк, ошол ссылка кимдерде болсо конференцияга катышышат. Ал эми бул жерде дагы ссылка кимдерде болсо ошол ссылка бар адамдар ссылканы басып конференцияга катышышат. Эми бул жерден бул настройки безопасности дегенди басып туруп биз конференциябызды защита кылып койсок болот. Мисалы, биздин конференцияга башка жат адамдардын кирүүсүн каалабасак, биз ушул жерден защита кылып койсок болот. Мисалы, биздин гана өзүбүздүн гана окуучулар катышууну кааласак, анда биз ушул жерден мисалы ушул настройки безопасности дегенди басабыз. Басканыбызда бул жерден режим лобби деген бар. Режим лобби дегенди жандырып коебуз. Бассак жанды. Андан кийин бул жерге пароль коюп коебуз. Мисалы, установить пароль дегенди басабыз. Установить пароль дегенди басканыбызда бул жерден курсор пайда болот. Бул жерге мисалы 3, 4, 5, 6 деп коет. Ушундай пароль коюп койсок болот. Эми бул азырынча жөнөкөй эле пароль болду. Бул жерден добавить дегенди басып коебуз. Демек, пароль коюлуп калды. Биз окуучуларга ссылка жөнөткөнүбүздө, окуучулар ошол ссылка менен кошо ушул паролду кошуп беребиз. Демек, окуучулар конференцияга кошулганда окуучулардан пароль сурайт, ошол паролду терип конференцияга кошулушат. Ал эми биз пароль бербесек, башка жат адамдар конференцияга кире алышпайт. Ушундай кылып туруп өзүбүздүн конференцияны коргоп койсок болот. Ссылканы басканда, башкача айтканда, уюштуруучуга, модераторго дагы билдирүү келет. Ошол аккаунтту конференцияга кошосузбу деп. Биз ошол жерден карап көрүп туруп, эгерде биздин конференцияга тиешеси жок
катышуучулар болсо, анда аларды конференцияга кошпой койсок дагы болот. Ушундай кылып пароль койдук. Койгондон кийин эми окуучуларды конференцияга катыштыруу үчүн окуучуларды конференцияга чакыруу үчүн бул жерден пригласить других людей дегенди басып койсок да болот. Же болбосо бул жерде пригласить деген бар, ушуну басып туруп чакырып койсок да болот. Ушуну бассак пригласить других людей деп чыгат. Ал эми бул жерден дагы пригласить других людей дегенди бассак ссылка чыгат. Биз ушу ссылканы көчүрөбүз. Көчүргөндөн кийин мессенджерлер аркылуу өзүбүздүн окуучуларга ссылканы жөнөтүп коебуз. Окуучуларга ссылканы жөнөткөндөн кийин окуучулар ошо ссылканы эле басышат. Басканда окуучулардан ушундай болуп чыгат. Бул жерге өздөрүнүн атын жазылат, аты жөнүн жазышат. Мисалы, аты жөнүн жазды, андан кийин бул жерден присоединиться к встрече дегенди басат. Басканда мугалимге кандай билдирүү барат. Бул жерде азыр мугалим сайтын карайлы. Бул жерде мына Әділет ожидающих участников деп. Бул жерден LO дегенди басабыз. Башкача айтканда принять деген сөз. Ушуну басканыбызда бул жерден окуучудан введите пароль деп. Ушу жерге парольду жазат. Мисалы 3, 4, 5, 6. Бул жерге парольду жазат. Мына парольду жазып туруп присоединиться дегенди басканда демек окуучу конференцияга кошулду. Ушундай кылып туруп кошуп алабыз. Бул жерде окуучу, ал эми бул жерде мугалимдин экраны. Бул жерден камераны өчүрүп коелу. Окуучудан дагы камераны өчүрүп коелу. Ушундай кылып туруп окуучуларды кошуп алабыз. Кошуп алгандан кийин эми бул жерде конференциянын учурунда мисалы четтен баштайын. Бул жакта мисалы бул жакта биринчиде чат деген бар. Ушул чат дегенди басып туруп биз окуучуларга билдирүү жазсак болот. Ал эми бул жерден крестти бассак чат жабылат. Ал эми бул жерден биз экраныбызды демонстрация кылсак болот. Ал үчүн ушул баскычты басабыз. Басканыбызда бизден откройте доступ к экрану деген чыгат. Бул жерден компьютердин экранын толук чагылдырууну кааласак, весь экран деген тандайбыз. Эгерде бул жерден программалардын терезесин гана чагылдырууну кааласак, анда окно программы дегенди тандайбыз. Эгерде бул жерден хромдун вкладкаларын гана чагылдырууну кааласак, анда вкладка хром дегенди тандайбыз. Биз весь экран дегенди тандаганыбыз эле макул. Андан кийин бул жерден экранды басып коебуз. Басканыбызда бул жактан поделиться деген баскыч иштейт. Биз ушул баскычты басабыз. Басканыбызда биздин экран окуучуларга чагылдырыла баштады. Мына ушундай болуп. Демек, биз экраныбызды ушундай кылып чагылдырдык. Биз компьютерден эмнени көрсөтсөк, окуучуларга ошол компьютердин экраны толук көрүнөт. Ал эми экранды жабуу үчүн закрыт доступ дегенди басабыз. Биз ошол компьютерден өзүбүздүн сабактарды көрсөтүп болгондон кийин бул жерден закрыт доступ дегенди басып коебуз. Андан кийин бул жерден эгерде окуучу жооп берүүнү кааласа, хочу говорить дегенди басып коет. Ал эми бул жакта
плитка деген бар. Ушул плитканы бассак, биздин конференциянын катышуучулары ушундай тартипте көрүнөт экрандан. Ал эми бул жерди басып койсок, бул жагына катар болуп чыгып калат. Бул жерден защитаны айттык, безопасности. Ал эми бул жерде 3 чекитти бассак, бул жактан менюлар чыгат. Мына бул жерде биринчиде катышуучу турат. Катышуучуну бассак, бул жерден биз ошол катышуу жөнүндө маалымат алабыз. Ал эми кийинкисинде качество связи дегенди баса турган болсок, бул жерде биздин байланыштын сапатыны көрсөтөт. Эгерде бизде интернет бир аз слабыйраак боло турган болсо, стандартный качествого жылдырып алсак болот. Эгерде дагы эле байланыш начарыраак болсо, низкое качество дегенге жылдырып койсок болот. Низкое качество дегенге жылдырганыбызда биздин видео изображениябыз сапатсыз көрүнүшү мүмкүн. Эгерде байланыш такыр эле сапатсыз болсо, анда только звук дегенге алып келип койсок, видео чагылдыруубуз көрүнбөйт, видео изображениябыз жалаң гана үнүбүз угулат. Бул жерден кайра высокое качество деген тандап, готово деген басып коеюн. Андан кийин бул жерден полный экран дегенди басып, биз полный экран кылып алсак болот. Ал эми начать трансляцию дегенди басып, биз бул жерден ушул конференциябызды YouTube'дан трансляция кылсак болот. Ал үчүн бул жерге биз өзүбүздүн YouTube каналдын ссылкасын жазып, начать трансляцию дегенди басабыз. Ал эми бул жерден начать запись дегенди басып, бул жерден Dropbox дегенди жүктөп алышыбыз керек экен. Бул катталышыбыз керек экен. Вход дегенди басабыз. Вход дегенди басканыбызда бизден ушундай вкладка ачылат. Бул жерден биз Jitsi Meet'in Dropbox'a катталуу үчүн Google аккаунтубуз аркылуу катталсак да болот. Же болбосо бул жерден создать аккаунт деп туруп, аккаунтубуз поштабызды жазып катталсак да болот. Ал үчүн бул жерге аты жөнүбүздү жазабыз. Андан кийин поштабыздын адресин жазабыз, пароль коебуз. Я принимаю условия деген жерге галочка коюп, зарегистрироваться дегенди басабыз. Ошондо биздин конференциябыз запись болот. Ал эми кийинки баскычтарыбыз, мисалы, размыть фон на видео дегенди баса турган болсок, биздин видео изображениябызда арткы фонубуз размытие болуп калат. Азыр мисалы бул жерден камераны жандырайын. Азыр бул жерден камераны жандырайын. Бул жерден камераны жандырдык. Эми бул жерде мисалы размыт фон видео дегенди баса турган болсок, биздин арткы фонубуз ушундай болуп калат. Азыр бул жерде бир аз связь начар болгондуктан мына өзүбүз тунук көрүнүшүбүз мүмкүн дагы биздин арткы фон размытый болуп көрүнөт. Ал эми бул жерден кайра отключить размытие фона дегенди басып коебуз. Эми бул жерде кийинки баскычтар, мисалы настройки деген бар. Настройки дегенди басып туруп, биз бул жерден микрофонду, камераны настройка кылып алсак болот. Ал эми включить микрофон у всех дегенди баса турган болсок, баардык конференцияга катышуучулардын микрофону өчөт. Ал эми статистика дегенди баса турган болсок, бул жерде конференцияга ким канча жолу катышкандыгы көрүнөт. Ал эми бул жерден встречи комбинации клавиш дегендерди иштетип көрбөдүм.
бул жерден комбинация клавиш дегенди баса турган болсок, ушул конференцияда иштей турган клавишалардын комбинациясы. Мисалы, показать скрыт краткое описание деген F экен, микрофонду өчүрүп жандыруу M экен, камераны өчүрүп жандыруу V экен. Ушундай клавишалардын комбинациясы бар экен. Ал эми бул жерде мисалы конференциянын катышуучуларына жекече дагы жооп берсек болот. Ал үчүн конференциянын катышуучусунун экранын төмөн жагында сол тарабында 3 чекит бар. Ошол 3 чекитти бассак, бул жактан меню чыгат. Мына меню чыгат. Бул жерден ошол конференцияга катышуучунун үнүн төмөндөтүп койсок болот. Ал эми бул жерден отправить личное сообщение дегенди басып туруп, ошол конференциянын катышуучусуна жекече кат жөнөтүп койсок болот. Бул жерден звук үнүнү өчүрүп койсок болот. Мисалы, бул жерден выключить остальных, калгандардын үнүнү өчүрүп койсок болот. Ошондо бир гана ушул катышуучунун звугу, үнү гана угулат да, калганы өчөт. Ал эми бул жерден конференциядан чыгаруу керек боло турган болсо, бул жерден выкинуть деген бар. Выкинуть дегенди бассак, бул жерде выгнать деген бар. Ошол выгнать дегенди бассак, демек ал конференциянын катышуучусуну биз конференциядан чыгарып коебуз. Ушундай кылып Jitsi Meet'тен конференция уюштуруп сабактарды өтсөк болот. Jitsi Meet'те артыкчылыгы конференциянын убактысы чектелбейт жана катышуучулардын дагы саны чектелбейт. Конференцияны бүтүрүү үчүн бул жерден трубканын сүрөтү бар, выход деген, ошону бассак биздин конференция аяктайт.